байке? Иә. Өткөндө деле салгансыңар да бирөөлөргө. Силер. Азыр машинага отурсаңар жигиттер. Арка. Мен заранее билгем ал заказ түшкөндө эле мен. Ал заказ түшкөндө эле мен билгем да анычы. Суббота 15 февраль саат 8-ден 36 өттү. Буюрса линияга чыгып баратабыз. Бүгүн Яндекс доставканы жана InDrive'ты чогуу иштеп көрөбүз. Кечегисинде саат 12ден кийин чыккан, түнкү 12ден кийин доставка жок кылганда. Ошол убакыттагы жумушту көрсөткөм. Бүгүн эртерээк чыгып, где-то азыр саат 8:36 болсо, 9:00 чыктык деп элестетип койсок болот, азыр заказ келгенге чейин. Анан ошол убакыттагы жумушту көрөбүз. Саат 12лерге чейин жакшыраак болот бир аз жумуш. Анан 12ден кийин бир аз басаңдайт. Азыр ушул жерде туруп заказ алсам болот. Объезднойдон өйдөрөөк жакта турам, Курманалиева менен жогору. Же шаарды көздөй акырын көтөрүлө бериш керек. Мен өзүңөр билгендей эле Матиз менен доставка кылам. Эгерде биринчи жолу көрүп аткандар болсо, Матиз менен Матиз жазында Яндекске кирчү, эконом тарифке. Именно корейскилер 2500 кирчү. Азыр кирбей калган. Матиз InDrive'га кире берет, анан Яндекс доставка. На автомате полная комплектация кореец. Азыр биринчи заказга келсем бир канчык заказ берип ойнодук телефон. Чалсам, платное ожидание уже кетип аткандан кийин чалсам, азыр чыгам деди, сейчас выйду деди. Хорошо деп отурам, чыкпайт, 5 минуттан кийин кайра салсам, ун чыкпайт. Анан вы выйдете, я вас жду, там посылку отдадите десем, сейчас выйду деп кайра өчүрүп коет. Дагы күттүм 5 минут, дагы чыккан жок. Ошо 20 минут, жарым саат убакыт кетип калды, почти ошого чейин болду. Кийинки заказга да барбай, поддержкага жалып жазып отуруп, тигин номер сохранить этип, кидает таксистов и курьеров деп сохранить этип, анан WhatsApp-на жаздым. WhatsApp-на жазсам, вы ошибаетесь, я не заказал, а тях-пях деп. WhatsApp-тан чалсам анда, силер алдарга азыр телефондорду WhatsApp-тан чалсам, ал айтат, я не возьму трубку, наверное, вы ошибаетесь депчи. Бүт группаларга ыргытыш керек мындай номерлерди. Ыргытам, объявленияларды ыргытам, чтобы элдер күнү-түнү чалып таскасын чыгарат кылам да. Тиги мен турганда ошол жерге да бир машина келди доставка. Алда күтүп турат да ошол жерде. Барып туруп сурасам, силерге да заказ берди эле, маяктан берет десем, о дейт. Ага да заказ берип, анда кубара кылат экен да, короче. Толтурасы чыгып ойношуп атат. Мо заказды алсам, шариши бала чалып, байке, ассаламу алейкум. Выкуп мен болчу да, биз кечеги майрамга карата тигиндей мындай, ошо цепочкага сатып алып аткан болчум. Ошону сатып алып бара аласызбы дейт. Анан ошо акчаны которуп койсоңор, багылайм алып бара берем десем, без разницы. Жок, ошого возможность жок эле да, сиз сатып алып келишиңиз керек эле да, ошондой кыла аласызбы дейт. Анан ойлонуп туруп, хорошо деп койдум, азыр көрөбүз ошону. Мошенниктерди байкаштыралычы бир. Выкуп 900 деп турат. Азыр мен келгенде да чалды на мессени басканда. 1900 буга которуп туруп, мен бир цепочка берет экен типа. А мен тиги алып барып беришим керек экен да. Азыр мен мындан цепочканы алгандан кийин бир коробочка берет, ичинде цепочка барбы, неизвестный болот, сырты байланып койгон деп бирдемке. Ичинде эч нерсе деле на самом деле жок болушу мүмкүн да. Текшерип байкап көрөбүз, если чо видеого тартып алам. Жок, байке. Ол атпайт. Иә. Ол аткандар. Видеого эмне тартып алса болбойбу? Болмок беле байке. Жок, отправительдерди тартып алыш керек да, жана выкуп болгондо ошондой да бизде. Башка бир жөнсүз болот байке. Иә. Эртең башка бир жөнсүз байке. Кимге жөнөтөсүз? Өтөс видеоңуз байке. Жок, эмне ошондой да выкуп, азыр мен котороймун силерге? Мотону тапкырабыз байке, видеогочу. Неге? Болмок беле байке. Өткөндө деле ошентип эле бирөөгө жана салдыңар беле? Саламыз байке. Иә. Өткөндө деле салгансыңар да бирөөлөргө. Силер. Азыр машинага отурсаңар жигиттер. Арка. Байке, видеону өтсөңөр дейм. Жок, отурсаңар, азыр тетиги жака барышыбыз керек да бир жергечи. Жигиттер, парктын комиссиясын өзүңөр каалагандай кылып настройка кылып атырган парк бизге да келген. Бул эксперт парк. Бул парк 8 жылдан бери Россиянын территориясында мыйзамдуу түрдө иштеп келаткандыктан өзүнүн айдоочуларына коопсуздукту жана туруктуулукту кепилдикке берет. Парктын комиссиясын айта кеткендей эле өзүңөр тандайсыңар, 3 варианты бар. Биринчи варианты 2%, экинчи варианты ар бир заказдан 4 сомдон, үчүнчү варианты суткасына 55 сом. 55 сом төлөп коюп, каалаган количествода, каалаган суммаңарга заказ кыла берсеңер болот. Жана силер регистрация кылып, ийгиликтүү фото контролдон өткөндөн кийин силерге саламдашуу бонусу 100 сом түшөт. Эң эле жакшы жери досуңду чакыр деген программасы бар. Досуңарды чакырасыңар. Силерди атыңарды айтып регистрация болгондон кийин силерге 1000 сом түшөт. 5 досуңду чакырдың, 5000 сом иштедиң. Круглосуточная техническая поддержка жана круглосуточно акчаңарды каалаган банкка комиссиясы жок чыгарып алсаңыздар болот. Бул реклама эмес деген болсом адашып калам. Бул реклама, бирок силер эгерде кечке иштеген болсоңор, паркка 150 сом, 200 сом комиссия бересиңер. А бул жерде жакшы варианты
көп иштегендерге суткасына 55 сом төлөп коесуң, калганча заказ кыла бересиң. Бул менин силерге кеңешим. 8 жылдан бери иштеп келаткан тажрыйбалуу айдоочу катары. Баягыдан эле бир жол салбадыңар эле, билесиңерби? Я. Эсте барбы? Мен карасаң эле. Az mı uçtu tekşirelim de az ne varken görüyoruz. Ne bu? Cevap salınlar öyle. Ошондой ситуациялар көбөйүп кетип жана кылып атабыз азыр. Жеткирейм же өзгөргө каласыңар же алып кете берейинби? Майке, видеоң өчсүңбү, Майке? Я. Видеоң өчсүңбү, Майке? Жок, видео өчпөйт да. Не кылабы? Баягыда деле силер заказ бергенсиңер да, 3 коллегага дагы, 3 балага. Алар деле бу жерде азыр. Майке, бискенсиңби? Я. Тяка ышкырмыш болуп койдум, тетке коллеганы чыкырмыш болуп. Типа коллега күтүп турат деген. Жигиттер, мо посылкаңарды аласыңарбы? Доставка кылбайм да мен буну. Тети турган машинага типа ышкырмыш болуп койсом, бу коллегасын чыкырды деп, экөө качып кетишти. Цепочкасы мына, получатель жок. А бул бала тияктагы бала болуп чалган бала ушулардын эле бирөөсү да, явначы. Ушул эки баланын бирөөсү эле чалган. Мен бияктан тосуп алам депчи, Б точкасынан. Ошолор бул ушул эки баланын эле бирөөсү. Анан мен буну сатып алам азыр 1900-га. Сатып алгандан кийин барганда тияктан телефонду эч ким албай коет. Мен телефон блокировкага тыгат, ошол бойдон жок болушат да. Бул каяктагы бир болбогон 20 сомдук цепочка да. Кытайский игрушечный цепочкалар чалган. Еще бул Байкемди жанагыста, Байкем мен паспорт ала элек болчумун, тигил бул деп шарт этип атат. Байкемдин паспортун жоготуп жөнөтүп койсом боло береби дейт. Боло берет дедим. Уже жөнөтүп койгондон кийин айтып атпайбы, сурапчы. Азыр балдар тетияга басып кетти. Чота көрүнбөйт. Бул жактан көрүнбөйт да, бул жакка карап басып кетти. Азыр тиги типа получатель болгон бала мага чалып атат. Байке посылканы алдыңызбы дейт. Кайра ошолордон эле бирөөсү чалып атат да, тиги бир бурчка барып алыпчы. Же ошолор менен иштешкен бир бала, машинистский схемасы менен үчүнчүсү болушу деле мүмкүн да, же экөөдөн бирөөсү. Алдыңызбы дейт. Алдым, бирок тигилер акчаны албай эле кетип калды го. Анан посылкаңарды албайсыңарбы, анда мен алып бара албайм анда десем. Болбой ага да кетип калышты десем. Анда мага алып келип бере аласызбы, мен акчасын төлөп бияктан алып алам дейт. Анан сбой болуп калды. Кайра чалсам, сброс кылып берип атат. Обычный звонок менен чалсамчы, WhatsApp'тан сбой болуп атат да. Телефонду алып айтат. Посылкасы менде. Азыр если чо алып келип бериңиз десе, хорошо алып барып берем деп туруп, анда эле кармаш керек да. Только алып барам, только предоплата кылсаң алып барам. Доставканын акчасын заранее которосуң дейм да. Ошо. Тетине төртөө басып баратышат. Экөөсү азыр явно ошонун экөөсү болчу да. Азыр жолуп кеткен болчу таяк кирип. Анан бияк карасам, булар акырын биякта басып баратышат. Мен жака өтөйүмбү, өтпөйүмбү деп сомнение кармап, кайра калып калышты. Аз балдар ойлонушуп атат, не кылсак болот депчи. Кайра биякка басып баратышат. Азыр ошол отправительдер эки бала качып кетти. Анан получательдер да албай атат, короче, получатель бала. Анан тигил жакта төртөө жүрөт. Ошолордон экөөсү тигил, экөөсү бул окшойт. Азыр эсличе өтүшү мүмкүн жолдун бул жагына. Сомнение кармап турушат төртөө. Өтсөмбү, өтпөсөмбү деп. Короче, получательдер да жок, отправитель да жок болот да. Мен заказды азыр отмен алып салам.
Тетине төртөө басып баратышат. Экөөсү азыр явно ошонун экөөсү болчу да. Азыр жолуп кеткен болчу таяк кирип. Анан бияк карасам, булар акырын биякта басып баратышат. Мен жака өтөйүнбү, өтпөйүнбү деп сомнение кармап кайра калып калышты. Азыр аз балдар ойлонушуп атат. Не кылсак болот депчи. Кайра биякка басып баратышат. Жигиттер, силер салдыңарбы азыр? Посылканы силер салдыңарбы азыр? Силер эмесе? Ошолор эле болчу да явно. Капшончан эки бала точно ошо экөө болсо керек эле. Дагы экөө кошулуп калыптыр да алардын катарына. Жок деп коюшту. Ал ладно деп туруп мен кетип баратам азыр. Бияктан оңго бурулабыз баг жанагыдан. Гагаринадан оңго бурулуп туруп заказды отмена кылабыз. Бирок тетиги салып берген жанагысы менде. Если чалып калган болсо, доставканы которуп беребер, мен алып барып берип коем деп коем. Номери мол, заказ берген балан. Получать дегенди бассам, получатель номерин көрсөтмөк, бирок получатель номери деле ошонун өзүнүн номери болушу мүмкүн да. Азыр отмена кылабыз. Заведение нет заказа. Заказ отменен. Все, отмена кылдык. Эгерде чалып калган болсо, алып барып берем, акчаны заранее котор дейбиз да мошенниктерге. Явно мошенниктер да булардан. Видеого тартып алайын, там акча которгондо кимге которутканыбызды биз билишибиз керек, ошон үчүн тартып алышым керек десем, задний тебишип атат экөө теңчи. Азыр бул умник жанагысын деле паспорттун сүрөтүн деле удалить этип салыптыр, палево болбосун деп. Байкемдин паспортто бир левый паспорту жөнөткөн. Удалить этип салыптыр да, анан мен да блокировка кылып салыптыр. Алып барайынбы, алло десем, жок. Эки галочка кетип аткан болчу жана, азыр уже бир галочка эле болуп турат. Дагы бир чалып көрөм азыр. Так, мен кийинки заказга чыктым, милицияга да чалып айтып койдум ушул ситуацияны. Алар жазып алышты. Анан айттым, эгерде чакырган болсоңор, бирок милицияга барганга убакыт жок. Уже токтотуш керек буларды. Аракет кылып, убакыт бир аз болсо да бөлүп токтотушубуз керек. Антпесе болбойт. Острые крылышки деп азыр от двери до двери бияктан заказ чыкты. Түз эле өткөндө деп көрсөтүп атат го, елки. Суши жейм. Азыр кийинки заказга бара беребиз анда. Если чо милициядан чалышат мага. Мен мо кийинки заказ менен баратсам, чалды WhatsApp'тан. Жанагы эле бала. Мен блокировка тыгып салган. Заказды байке алдыңызбы дейт. Кайсы заказ десем? Көчүрүп салды. Кайра чалсам, гудок кетпей атат. Колу бутун сындырып салышы сукаларды кармап, колу бутун сындырып, колун кескенде өзүнө келет. Мен брачкаларым ошондой нерсе кылганда уруп өлтүрүп коймокмун да, блядь. Колу бутун сындырып салмакмын. Просто, бая кылсаң, бирдемке кылсаң, булар наоборот сага заявление жазат да. Мен заранее билгем, ал заказ түшкөндө эле мен билгем да алчы. Голосунан деле тааныгам мага чалганда. Алардын артынан өтө катуу азыр проверкалар жүрүп атат. Азыр жакында бүт баары кармалат. Уже данныйлары бүт бар, номерлери бар, местоположение каякта жашайт билет. Өздөрү бай болбосо, токтобосо жакында вообще жестко болот да. Айта түшүндүк. Азыр буякта рулудан жанагылар бар, ошолорго регистрация кылдырып койдум да, бул моментти азырчы менчи. Бирок видеосу кете элек покачы. Ошон үчүн тигилерге айтып коем, эртелетип койсун, тиги акчаны эртелеп отуруп койсун да, баягыдан вообще обидно кылганда просточу. Ал жакта деле камерада бар болчу, камерадан бирок лицосу көрүнбөй калганда, тетиги камера видео наблюдениялар бар го. Ошолордон түнү болгон үчүн лицосу көрүнбөй калганда, ата кийимдери бүт көрүнгөн, кайсыл направлениеде кеткендери көрүнгөн, бирок лицосу жок болчу да. Бунусунда лицо барын деши. Ошондо байке, азыр окутууга кетти.
Кетти, бирок видео кеткен жок, мен просто айтып койдум, ушундай ситуация болду, посылкасын албай коюшту, короче, ушундай деп эле регистрация кылып коюшту да. Анда мен 5 жолу чалгам, андай ситуация боюнчачы. Ошо азыр бугусуна уже серьезно уже заниматься этип атат да, тигилерчи. Серьезно карашып атат уже. Мен номерим кетип калды ошондо байке. Я. Ошондо мен номерим кетип калды. Жок, номер кеткен жок. Тиги эки баланын дагы иши болот да. Ошол жаңасын эртелетип койсуң да, меникин которуп койсуң өткөндөгүнө. Байке ошондо канча укат? Канча күн бере аласыз дейсиңби? 3 күн болобу? 3 күндө 3 касага. Ооба, хотя бы ошосун деп атасың. 3000 анда багысы билбейм, точно ошол эмес билбейм да мен. Лично мен өзүм көрө алам, ишинин кереги жок да мага. Баягыда бир ай мурдагысы. 1,5 миң сом ал, бирок точно ал не уверен да, ошон үчүн айтып атам. Атак андай эле котош керек, негизи эгерде ошол болсо, бирок ал эгерде уверен болбой атам да. Чоң рахмат байке, түшүнүп койгонуңузга. Макул, ошондо кыз видеону эч жака жибербей коюңуз. Ооба, 3 күн брат, азыр уже саат канча число? 3 сутка, Сөзсүз байке. 17, 18, 19 числода да. Ага. Ошондо чоң кетип атышкан болду. Ошондой андай болуп калат. Сен телефонуң менен заказ беришкен? Ал сен дос балдарыңбы? Тиги эки балачы? Кайсы эки бала? Эки бала качып кетишкен, эки бала. Короче, байке, мындай, силер апанима келип калдыңыз болсо, бул жерде. Кыз, короче, мындай да. Ошо башка баланын голосу болчу да, жана мен чалгандачы, азыр сен алып атасың да. Ошо дос менен заказ кылган. Ал башка бала болчу. Тиги заказ берип, чалган получатель деп чалган бала дос балаң. Анан тиги эки балачы, ал эки баланы таанысың, тааныбайсыңбы? Жок, ошо бир нерсе алып деп чалган да. Тиги эки бала мен силерди, короче, дагы болушум керек, сүрөткө тартып алышым керек десем, качып кетип атат бияктачы. Аларды уже биз тааныйбыз, толтура балдар кармашыш керек да алардычы. Азыр кармалган аталар. Ошон үчүн алардын контакттары болсо айтып кой, жанагы ролду бара берсин. Эмесе өзүбүз кармаган болсо жаман болот. Жаман байланышка чыксын айтып кой, эгерде контакттары болсочу, жанагы малоходун цепочка жасап аткандардынчы. Ошолордун контакттарын топсаңар айтып койгула, эмесе тиги өзүбүз тарткан болсок толтура делалар бар да бул жактачы. Ошолордун баары ачылып кетет, өзүнө эле жаман болот. Өзү келсе жакшы да. Молодец. Мошенник балдар муну хотя бы кичине тазараак пакетке салыш керек болчу да. Мындай состояниясы жакшыракчы. Ошондо кичине убедительныйраак болмок. Анан силер окуган мектепте мен преподавать эткем, ошон үчүн алдайм деп аракет кылбай эле койгула, токтоткула мындай кыймыл аракетиңердичи. Андан көрө адал жол менен эле акча тапканга аракет кылсаңар, адал схема менен. Андай менен көпкө барбайсыңар. Ошо айтайын деген. Экинчи кайталабайсыңар деген ойдомун ошондой нерселерди. Цепочкандагы сувенир саткан жерден алып койгон окшойсуңар, мынтип красиво упаковать этебиз деп окшоштуруп. I'll have to ask my accountant about that. Кийин кармалып калсаңар башкача сүйлөшүшүбүз керек болуп калат да силер менен, ошон үчүн токтоткула мындайыңарды.